السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Шындығында бардық мақтаулар Аллахқа ғана таандық. Biz аны даңазалайбыз, андан жардам тілейбіз, жана кечирим сурайбыз. Аллахқа кайрылып өз нафсилерибиздин зыянынан жана амалдарыбыздын жамандыгынан коргоо тилейбиз. Кимди Аллах туура жолго салса, аны эч ким адаштыра албайт. А кимди адаштырса, аны эч ким туура жолго сала албайт. Күбөлүк беремин, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Жалгыз эч шериги жок, жана күбөлүк беремин Мухаммад анын кулу жана элчиси. Урматтуу мусулман бир туугандар. Мына акыркы күндөрү биздин ушу мусулман боордош болгон Туркия жана Сирия мамлекеттеринде болуп өткөн ушу катуу жер титирөөлөргө күбө болдук. Канча деген адамдар жаракат алды, канча дегендер адамдар кайтыш болду. Биз эле Аллах Таала буйрук кылгандай инна лиллахи ва инна илейхи раджиун деп айтабыз. Чынында баардыгыбыз Аллахка таандыкпыз, жана баардыгыбыз Аллахка гана кайтабыз. Жана Аллахтан сурайбыз. Ушул мусулман бир туугандарыбыз кайтыш болгондорду Аллах Таала өз ырайымын алган болсун, күнөөлөрүн кечирген болсун, жана бейиштеги даражаларын бийик кылсын. Алардын жакындарына Аллах Таала күч кубат жана сабырдуулук берсин. Жаракат алгандарга Аллах Таала эртерээк өзүнүн шифасын берсин. Үйлөрдүн алдында калгандарды Аллах Таала эртерээк саламаттыкта чыгарган болсун. Үйсүз калгандарга, ач калгандарга Аллах Таала өз берешендиги менен Аллах Таала үй жай берип, ырыскысын көбөйткөн болсун. Чынында Аллах Таала ырыскы берүүчү зат. Жана бул болгон окуя албетте ар бир мусулмандын жүрөгүн оорутай койбойт. Бухари жана Муслимде келген хадисте Ан-Нуман ибн Башир радиаллаху анху Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айткан риваят кылат. Масалул муъминина фи таваддихим ва тарахумихим ва таатуфихим камасалил жасад. Иза штака минху уду тада'a лаху сайрул жасад бис-сахри вал-хумма. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: момун мусулмандар бири-бирине болгон жакшы көрүүдө, ырайымдуулук жана боорукерлигинде бир дене сыяктуу. Эгер дене мүчөсүнүн бири ооруса, калган дененин баарысы ысытма жана уйкусуздук менен жооп берет дейт. Жана урматтуу мусулман бир туугандар, мына бул сабактын аталышын өзүңүздөр көргөнүңүздөй эле ушундай апааттардын себептери жана аларга карата мусулмандын кандай милдеттери бар. Мына ушул тема тууралуу сөз кылабыз бүгүн. Мүмкүн мына бул баленин себептерин биз жакшылап билип алсак, кийин алардан биз сак болсок, мындай апааттардын алдын ала алып, кийин алардан кутула алабыз. Аллахтын жардамы менен. Эми теманы баштаардан мурда биякта маанилүү бир киришүү маселелерди айта кетели. Биз мына биякта жер титирөөнүн же ушундай апааттардын себептери дегенде, биз анын бир кандайдыр бир физикалык же бир геология тарабынан түшүндүрүлгөн бир себептер тууралуу айтып жаткан жокпуз. Жок, биз анын шариаттык себептери тууралуу айтып жатабыз. Же Аллах Таала өз сөзү менен Куранда бизге айтып берген, же аны өз элчиси аркылуу бизге жеткирип берген себептер тууралуу сөз кылабыз иншалла. Ушундай балелердин, ушундай апааттардын Куран сүннөттө келген кандай мунун түшүндүрмөлөрү бар. Бул эмне себептен болот экендигин мына Куран сүннөттө эмне деп айтылган ошол тууралуу сөз кылабыз. Дагы түшүнө кетишибиз керек, бул шариаттык себептер менен физикалык себептер бири-бирине эч кандай каршы келбейт. Качан бир кээ бир адамдарга бул болуп аткан нерселер, бул аламаттар, бул Аллах Тааланын кудретинин белгиси. Булар аркылуу Аллах Таала бизди эскертип жатат десек, кээ бир капырлар же атеисттер жок дейт. Бул болгон эле физикалык эле процесстер дейт. Ушинтип анан текеберленип Аллахты жокко чыгаргысы келет. Анда биз аларга айтабыз: ооба туура, бул физикалык процесстер. Бирок ошол физикалык процесстерди ким кылып атат? Аларды ким жаратты? Аларды ким башкарып атат? Субханалла. Мына булардын ой жүгүртүүсүн ушул мисалдан түшүнсөңүздөр болот да. Мисалы бир бала бар. Атасына баш ийбейт. Айтканын укпайт. Анан ушун тентек болуп жүрөт. Анан атасы аны тарбиялайм деп, ай балам, кой токтосоң болот деп анан таягы менен бир акырын бир чаап койду. Эгерде акылдуу бала болсо эмне кылат? Кой мындан сабак алып анан токтоп калат.
Элестетсеңер, эгерде ал бала кайра уланта берди, кайра улантып, кайра атасына баш ийбей жүрөт, анан сен жолугуп калып айтып атасың: кичине мындай койсоң боло, атаң сени урду го, атаң сени тарбиялап атат, токтотпойсуңбу, кайра токмок жейсиң да десең, минтип айтса: жок, сен кайдан билесиң атам мени так ушул нерсе үчүн урганын? А негизи мени атам урдубу? Жок, бул жөн эле физикалык процесс болду десе. Бир таяк бир кандайдыр бир ылдамдык менен келип мага тийди, ошондон эле денем ооруп калды. Ушинтип актанса, бул акылга сыйган нерсеби? Жок, албетте жок. Мына ушундай эле сыяктуу, мына ушундай апааттардан сабак албаган адамдардын логикасы так эле ушундай сыяктуу. Андайлар тууралуу Аллах Таала Куранда айткан: "Я'ламуна захира минал хаяти дунья ва хум анил ахирати хум гафилун." Алар бул дүнүйө жашоосунун сырткысын эле билишет дейт. Сырткысын эле билишет. Ал эми акыреттен алар кайдыгер дейт. Мына сырткысын эмне көрүп турса, эмне көздөрүнө көрүп турса, ошолор тууралуу эле билимдүү, ошолор тууралуу эле илимин чеги ошол менен чектелет. А бирок акырет тууралуу, кыямат тууралуу алар эмне? Алар кайдыгер. Жана бул болуп турган аламат, бул апааттар, бул Аллах Таала бизге эмнеге жөнөтүп атат? Булар аркылуу Аллах Таала бизди эскертип атат. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ма нурсилу бил аяти илля тахвифа." Биз бул аят, аламат, белгилерди коркутуу же эскертүү үчүн гана жөнөтүп жатабыз дейт. Катада бул аяттын тафсиринде айткан: чынында Аллах Таала өзүнүн пенделерин, ошо адамдарды эмне менен кааласа, кандай белгилер менен кааласа, аларды эскертип коркутат дейт. Эмне үчүн дейт? Алар эстеп, кайра Аллахка кайтып, тобо кылып калуусу үчүн дейт. Эми бул мына момундун абалы да, кандай мындай окуяларды, аламаттарды, апааттарды көрсө, ал Аллахты эстейт, Аллахка кайтат. Ал эми буга чейин биз айткан жанагындай капырлар болобу, атеисттер болобу, алар эч нерсе түшүнбөйт. Аллахтын берген белгилерин көргүсү келбейт. Так эле алар сокур сыяктуу. Аллах Таала Куранда айткандай: "Фа иннаха ла та'мал абсар, валакин та'мал кулуб аллати фис судур." Чынында көздөр сокур болбойт дейт, бирок чынында көкүрөктөгү жүрөктөр сокур болот дейт. Жана аларга Аллах Таала эскерткендиги, мындай аяттарын жөнөткөндүгү, бул мына так эле Аллах Таала алардын абалын айткан. Минтип айтат Аллах Таала: "Ва нухаввифухум фама язидухум илля тугьянан кабира." Биз аларды коркутуп эскертебиз дейт. Бирок ал нерсе аларга кайра эле чоң бир аша чабууну, чектен чыгууну эле кайра көбөйтөт дейт аларга. Аллахтан сурайбыз, сактасын мындай адашып калуудан. Ошондуктан мусулман бир тууганым, келгиле ойлонолу мына бул болгон окуялардан. Өзүбүзгө бир сабак алалы. Өзүбүздүн абалыбызды, өзүбүздүн амалдарыбызды эсепке салалы. Эртең кайра өзүбүз эсепке салынып калмайынча. Мына эми суроо берейин. Мына ушулардан кийин мына азыр көрүп турабыз. Баарыбыз эле мына күбө болдук да, кандай гана уктап жатканда эле, ошол билбей турган учурда эле кандай келип калды буларга. Өлүм келип калды. Кээ бирлерге мүмкүн сыноо катары, кээ бирлер шейит болуп жакшы кеткендир. Кээ бирлерге мүмкүн азап катары келип калды. Эми ушулардын баарын мына көрүп турабыз, өзүр мына күбө болуп турабыз. Эми ушулардан кийин деле биз ошо эскерип, Аллахтан коркуп, акыретти ойлочу убакыт келген жокпу мусулман бир тууганым? Эгерде ушундай абалы, ушундай Аллах Тааланын аламаттарынан кийин биз Аллахты эскерип, Аллахка кайтпасак, анда качан кайтабыз? Аллах Таала Куранда айтат: "Алам я'ни лиллазина аману ан тахша кулубухум ли зикриллах ва ма назала минал хак." Момундарга Аллахты эскерип, жана акыйкаттан түшүрүлгөн нерсени эскерип, алардын жүрөгү коркуп, жүрөгүнө такыбалык пайда болгонго убакыт келген жокпу дейт. Убакыт келген жокпу? "Вала якуну каллазина утул китаба мин кабл фатала алейхимул амаду факасат кулубухум." дейт. Жана аларга чейинки китебелерин окшошпой, качан бир убакыт өткөн соң алардын жүрөктөрү катуу болуп калды дейт. Жана ошол себептен мына көрсөтөр, мына эскерүү келбей калат. Мына кээ бир адамдар эскербей калат. Эмне себептен? Анткени алардын жүрөктөрү катып калган. Жүрөктөрү күнөөлөрү менен курчалып калган. Акыйкаттын, Аллахтын нуру алардын жүрөктөрүнө жетпей калган. Ошондуктан кээ бир адамдар ушундай аламаттарды көрсө дагы аларга эч кандай таасир этпейт. Эми бул нерселер, бул аламаттар демек эскертүү экен. Эми суроо: Аллах Таала эмнени бизге эскертип жатат? Эмнени эскертип жатат суроо? Албетте Аллах Таала бизге мындай аламаттар менен, мындай белгилер менен бизге акыретти эскертип жатат. Акыретти. Ушул болгон окуя, мына ушул зилзала, ушундай жер титирөөлөр, ушундай болгон апаттар
Бул ошо кыяматка болгон окшош нерселер. Кыяматта ушундай сыяктуу нерселер болот. Бирок азыр болгон нерсе кыяматтагыга салыштырмалуу эч нерсе болбойт. Кыяматтагы болгон жер титирөө азыркы болгон көрүп аткан биз жер титирөөгө салыштырмалуу азыркы жер титирөө эч нерсе эмес болуп калат. Албетте буну биз жеңил нерсе деп айткан жокпуз. Бул деле өтө оор сыноо болду. Бирок акыреттеги жер титирөөгө тете боло алабы? Канча бал экен, канча бал болуптур, анча болуптур деп таң калып атабыз. Айлесеңер кыяматта жер титирөө болгондо тоолор жүндөй болуп тытылат дейт. Тоолор булуттай болуп учуп көтөрүлүп чыгат дейт. Ошондо бал менен ошону эсептесе болобу? Куранда Аллах Таала кыяматтагы абалдар тууралуу канча деген сүрөлөрдү бизге айтып эскертип кетип атат. Мына азыр жер титирөө деп атабыз, зилзала деп атабыз. Куранда зилзала деген сүрө бар. Жер титирөө деген сүрө бар. Аллах Таала Куранда айтат: "Ида зузилатил арду зилзалаха" дейт. Качан жер зилзалат болуп, катуу жер титирегенде дейт. "Ва ахраджатил арду асқалаха" жана жер өзүнүн жүгүн чыгарып салганда дейт. Өзүнүн жүгүн, өзүнүн оордугун эмне үчүн айтып атат? Ошо жердеги көмүлгөндөрдү жер өзү чыгарып салат. "Ва қалал инсану ма лаха" дейт. Ошондо инсан дейт, ошондо адам буга эмне болду деп айтат. Жердин абалын көрүп таң калып, эмне болду дейт буга. "Яума идин тухаддису ахбараха" ошондо жер өз кабарларын айтып сүйлөп баштайт дейт. "Би анна роббака хаалаха" анткени ага Роббиң дейт, сенин Роббиң ага сүйлө деп буйрук кылат. "Яума ид ястурун насу аштата лиюрау а'малахум" дейт. Жана ошол күнү адамдар дейт топ-топ болуп чыгышат дейт. Топ-топ болуп алар өздөрүнүн амалдарын көрүш үчүн алар кабарлардан турушат. "Фаман я'мал мисқала зарратин хайран яра" жана ким эгерде кыпындай дагы жакшылык кылган болсо сөзсүз анысын көрөт дейт. "Ва ман я'мал мисқала зарратин шарран яра" жана кимде ким эгерде кыпындай дагы жамандык кылган болсо сөзсүз анысын да көрөт дейт. Мына бул Зилзала сүрөсүндө Курандагы жердин эң акыркы эскерилгендиги. Куранда эң биринчи кайсыл аятта Аллах Таала эскертет билесиздерби? Куранда Бакара сүрөсүндө Аллах Таала эң биринчи мына жер тууралуу мынтип айтат. "Ва иза кийла лахум ла туфсиду фил арди" дейт. Качан аларга айтылганда дейт, жер жүзүндө, жердин үстүндө силер бузукку таркатпагыла десе, алар айтышат дейт, "Калу иннама нахну муслихун" дейт. Жок, биз жер жүзүндө кайра жакшылык таратуучуларбыз деп айтат дейт. Ушул Куранда эң биринчи жер тууралуу айткан аят. Аллах Таала жер тууралуу эскерип атат. Ал эми акыркы аятта жанагы Зилзала сүрөсүндө, жер титирөө сүрөсүндө Аллах Таала кандай жердин абалы жөнүндө айтып атат. Экөөнү жыйнасак кандай маани түшүнсөк болот? Көрдүңүздөрбү, биз эгерде жер жүзүндө бузуку тарата турган болсок, жер титиреп, анын айынан жанагындай анан өзүнүн кабарларын айтып берет, Аллахка даттанат. Жана ушул жер титирөө болгондо, ушунда гана анан биз жердин тынч болуп турган неематын, жакшылык экендигин, Аллахтан болгон бизге неемат экендигин ошондо кийин анан сезебиз. Жана ооруган адам ооругандан кийин эле анан ден соолуктун баркын билгендей сыяктуу, бул жакта дагы жердин үстү бизге Аллах Таала жайып берип койгондугун, жердин үстү тынч болуп тургандыгы, бекем туруктуу болуп тургандыгынын неематын, жакшылыгын ушундай жер титирөөлөр болгондон кийин эле анан ушунун неематын билип калабыз. Аллах Таала Куран айтат: "Аллази жа'ала лакум арда фираша" дейт. Аллах Таала силерге жерди төшөп берип койду го дейт. Палас сыяктуу болуп төшөп берип койду дейт. Башка аятта Аллах айтат: "Аллахуллази жа'ала лакум арда карара" дейт. Аллах силерге жерди жай кылып берди, үй сыяктуу кылып берди, силер жашай тургудай. Эми башка аятта дагы көрсөңүздөр, мына ушул жердин үстү кыяматта дагы кандай болуп калары тууралуу Аллах Таала башка аятта мынтип айтат: "Ва яума нусайрул жибала ва тарал арда бариза ва хашарнахум фалам нугадир минхум ахада" дейт. Биз тоолорду дейт, ошол күнү биз жылдырабыз дейт, кыямат күнү. Биз аларды жылдырып, аларды учурабыз дейт. Жана сен анык ошол жерди анык бир жайдак абалда көрөсүң дейт жерди. Жана биз алардын баарын жыйнайбыз, жана алардын эч кимисин дагы калтыр салбайбыз дейт. Элдин баары тең жыйналат. "Ва уриду аля роббика саффа" дейт. Жана анын баарысы тең сенин Роббиңе сап-сап болуп келип алдына турушат. Аллах Таала ошону айтат: "Лакад житумуна кама халакнакум аула марра" Мына силердин баарыңар тең бизге келдиңер, силерди биринчи жолу жараткандай сыяктуудай. "Бал замтум аллан наджал лакум мауида" буга чейин силер ойлоп жүрдүңөр эле. Мына биз ушул силерге убада кылынган жолугушуу болбойт экен деп силер айтып жүрдүңөр эле. Бул болбойт деп, болуу мүмкүн эмес деп. Аллах болтура албайт деп айтып жүрдүңөр эле дейт. Мына бизди биринчи Аллах Таала жоктон бар кылып койгондой эле кайра бизди кайталап, бизди кайра жаратып койду. Жана улантса айтат Аллах Таала: "Вабуди ал китаб" дейт.
жана ошол күнү китептер коюлат дейт, амал китептери таратылат. Фатарал мужримина мушфиқина мимма фи. Жана көрөсүң дейт, күнөөкөрлөр дейт, ошол китептеринде болгон нерселерден алар сыздап коркуп аткандыгын дейт. Ва якулуна я вайлатана мали хадал китабу ла югадиру сагирatan ва ла кабирatan илля ахсаха. Жана алар айтышат дейт, бизге бале болду го. Бул эмне болгон китеп дейт, бул эмне болгон китеп? Ичине дагы чоң күнөө болбосун эч нерсе калбай, бардык нерсеси эсептелип жазылган экен го дейт. Ва важаду ма амилу хадира. Жана алар амалдардын баарысы тең ошол жакта жазылган экенин табышат. Ва ла язлиму раббука ахада дейт. Жана сенин Роббиң эч кимге зулумдук кылбайт дейт. Башка аятта Ал-Кария сүрөсүндө Аллах Таала айтат: "Яума якуну насу кал фарашил мабсус" дейт. Ал күнү адамдар жана чачырандуу болгон, жанагындай башаламан ар жакка учкан бир көпөлөктөр сымал болуп калат дейт. Баарыбыз эле көргөнбүз да, жанагындай чырактын айланасында жана көпөлөктөр, майда көпөлөктөр, толтура көпөлөктөр учуп айланып калганын. Мына ушундай сымал кыямат күнү адамдар ушинтип эки жакка карайлап чуркап калышат. Ва такунул жибалу кал ихнил манфуш дейт. Жана тоолор болсо дейт, ошол күнү тытылган жүн сымал болот дейт. Карасаңыздар, субханалла, мына азыр үйлөр кулап калганын көрүп калып атабыз. Ал күнү үй эмес, тоолор тытылган жүн сымал болуп калат дейт. Алла айтат, Аллах Таала: "Фамма ман сакулат мавазинуху фахуа фи ишатин радия." Кимдин эгерде жакшылык иштер таразасы оор боло турган болсо, ал ыраазы боло турган жашоодо болот. Ва амма ман хаффат мавазинуху фа уммуху хавия дейт. Ал эми кимдин жакшылык иштер таразасы жеңил болуп калган болсо, күнөө иштер жагы басып кете турган болсо, анын бара турган жери анын энеси дейт, тозоктун чуңкуру болот дейт. Ва ма адрака ма хия, сен ал эмне экенин билесиңби дейт. Нарун хамия дейт. Ал өтө ысык, ал от дейт. Мына карасаңыздар, мына ушул Аллах Таала жана башка көптөгөн аяттарда ушундай аламаттар, кыямат күнү кандай апаттар болот экенин бизге сүрөттөп кетип атат Аллах Таала. Эми ушуларга биз азыр мына күбө болуп турган нерсеге салыштырса болобу? Мына азыркы бул мына башка түшүп мына күбө болгондо эле кандай коркуп кетип атабыз. Кыяматта кандай болот анда? Мына көрсөңөр, ушул кичине ушун болгон нерсе чында кичине эмес, бул оор эле нерсе, бирок кыяматтагы салыштырмалуу аз эле нерсе да. Ушундай нерселер менен бизге Аллах Таала кыяматтагы болгон аламаттар тууралуу, апаттар тууралуу бизге эскертип атат. Азыр көрүп атабыз, мына биякта адамдар болгон өлкөлөрдөн бири-бирине жардамдашып, бул өтө жакшы нерсе. Караса, бири-бирине жардамдашып атышат, көмөктөшүп атышат, жардамчыларды жөнөтүп атышат. Эртең кыямат болгондо кандай болот? Эртең кыямат болгондо ким кимге жардам берет? Аллах Таала Кур'анда айтат: "Фаиза жаатис саха" дейт. Качан кулактарды бир тундуруучу бир айкырык келгенде дейт. Эмне бул? Ошо сурга тартылганда, кыямат башталганда. Яума яфиррул мар'у мин ахих. Ал күнү адам өзүнүн бир тууганынан качып калат дейт. Ва уммихи ва абих. Өзүнүн энесинен дагы өзүнүн атасынан да качат дейт. Ва сахибатихи ва бани. Жана өзүнүн аялынан жана балдарынан качат. Ликулли имриин минхум яума идин ша'ну югни дейт. Жана ар бир адамдын ал күнү өзүнө жетиштүү болгон эле өзүнүн иштери болот дейт. Өзүн алаксата турган, башкага эч кимдин иши жок болуп калат. Жана бул апаттар, мына болуп турган нерселер демек эмне экен? Бизге Аллах Таала кыяматты эскертет экен. Ошол менен бирге бул аламаттар, бул апаттар кыяматтын жакындап келатканын белгиси. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, бул хадис имам Бухариде келет, мынтип айтат: "Ла тақуму саату хатта яқбидул илм." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кыямат болбойт дейт, качан илим жок болмоюнча дейт. Илим жок болуп кетмейинче. Ва таксурул залазил дейт, жана жер титирөөлөр көбөймөйүнчө дейт. Көрсөңөр, жер титирөөлөрүнүн көбөйгөнү бул демек кыяматтын жакындаганын бир белгилеринен экен. Ва ятақарабуз заман дейт, жана вакыт жакындап калат дейт, вакыт тез жүрүп калат дейт. Ва тазгырул фитан дейт, жана ар кандай сыноо, фитналар көбөйөт дейт, анык болуп калат дейт. Ва яксурул харадж ва хвал катл, жана өлүм дагы көбөйөт дейт. Эми бул киришүүлөрдөн кийин биздин темабыз мындай апаттар эмне себептен болот дедик, шариаттык кандай себептери бар. Жалпысынан айтсак, мындай себептерди экиге бөлүп койсок болот. Биринчи, мындай апаттар адамдарга сыноо катары келет. Экинчиси азап катары келет. Сыноо катары келгенде, бул момундарга сыноо катары келгенде, кайра ал момундардын сообун көбөйтөт. Алардын күнөөлөрү кечирилет. Алардын бейиште болгон даражалары бийик болот. Жана мындай сыноо сөзсүз түрдө мусулмандарга келет. Аллах Таала Кур'анда айтат:
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Biz силерди сөзсүз сынайбыз дейт. Эмне менен дейт? Коркунуч менен, ачкалык менен, мал мүлктүн аздыгы менен дейт. Жандардын өлүшү менен дейт. Адамдардын өлүшү менен жана жемиштерин жок болуусу менен дейт. Бирок эмне дейт Аллах Таала? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ дейт. Бирок сабырдууларды сүйүнчүлө дейт. Көрдүңүзбү? Демек, бунун артында мындай апаттар, мындай сыноолордун артында кайра момундар үчүн сүйүнүч бар, сабыр кылса. Жана ушул эле аяттын уландысында Аллах Таала бизге сабыр кыла турганга, бизге жеңилдете турган биздин өзүнүн себебин айтып кетип атат. Аллах Таала көрсөтүп кетип атат. Айтат ал уландысында: "Аллазина иза асабатхум мусибатун қалу инна лиллахи ва инна илейхи ражиун" дейт. Качан аларга бир бале келе турганда дейт, алар айтышат дейт: "Инна лиллахи ва инна илейхи ражиун" деп айтышат. Биз чынында Аллахка таандыкпыз. Жана чынында биз Аллахка кайтабыз деп айтышат. Мына ушул сөздү адам түшүнүп айта турган болсо, ар кандай бале, кыйынчылыктардын баарысынан адамга сабыр кылганга бул көмөктөш болот, жардам болот. Мына ушул сөздү көп эле окуп жүрөбүз. Бир жакыны кайтыш болсо, көңүл айтуу иретинде эле же бир ушундай адам кайтыш болгондо эле айтып жүрөт. Бирок негизинде ар бир балеге, ар бир кыйынчылыкка айтылат бул сөз. Биз Аллахка таандыкпыз жана биз ага кайтабыз деп. Эми кайсыл тарабынан бул бизге сабыр кылганга жардам берет? Ушул сөздүн маанисин ой жүртөлү. Инна лиллахи деген сөз эмне? Биз Аллахтын мүлкүбүз. Биз Аллахка таандыкпыз. Мааниси кандай? Аллах Таала башка аятта айткандай: "Инналлаха аштара минал муъминина анфусахум ва амвалахум би анна лахумул жанна". Чынында Аллах Таала момундардын, алардын жандарын жана мал мүлктөрүн сатып алды дейт Аллах Таала. Бирок анын ордуна аларга бейишти берип. Биздин момун болгондон кийин, биз мусулман болгондон кийин, Аллахка моюн сунгандан кийин, биз өзүбүздүн жаныбыз, мал мүлкүбүз менен баарыбыз менен Аллахка биз өзүбүздү сатып салгандайбыз. Бирок анын ордуна бизге Аллах Таала бейишин берет. Бейишин берет. Ошондуктан мына биз Аллахка таандыкпыз. Аллах Таала биз менен эмнени кылса дагы, кандай сыноон жөнөтпөсүн, ал Аллахтын иши. Биз өзүбүзгө өзүбүз ээ эмеспиз. Биз Аллахтын мүлкүбүз. Аллах бизге ээ. Илгери сахабалар ушуну мисал кылдырганда мындай түшүндүрүшкөн да: элестетсеңер, мына силерде бир кой болсо, анан койду бирөөгө саттыңар. Анан кийин ошол койдун ээси, берки ээси, ал койду деген башка бирөөгө берек кылып берип салабы, аны өзү союп жеп салабы, аны башка бирөөгө сатып ийеби, биздин башыбыз ооройбу ошо боюнча? Жок, ишибиз жок да, болду. Анын мүлкү деп коебуз, туурабы? Ага тапшырып коебуз, болду. Мына ушундай сыяктуу биз дагы өзүбүздүн жандарыбызды мусулман болгондон кийин Аллахка тапшырганбыз. Бизге кандай сыноо жөнөтпөсүн, биз эмне? Биз Аллахка таандыкпыз. Инна лиллахи деген сөзү ушул, мааниси ушул. Ушуну адам түшүнө турган болсо, демек бул сыноону мага Аллах жөнөттү да. Аллах Таала мага мен үчүн эмне жакшыраак экенин Аллах Таала өзү жакшы билет да. Мен Аллахтын мүлкүмүн деп адамга сабыр кылганга жеңил болот. Уландысында ва инна илейхи ражиун деп айтабыз. Биз анан Аллахка кайтып барабыз дейбиз. Бул сөзүнө дагы сабыр кылганга жардам бар. Кандайча? Баары деле Аллахка кайтабыз да биз. Бул сыноолор бул дүйнөдө болуп атат да, бул эч нерсеге арзыбаган, убактылуу болгон, оорулар менен, ар кандай жоготуулар менен коштолгон, акырет менен салыштырмалуу эч нерсеге арзыбаган бул дүйнөдө болуп атат да мага. Бул дүйнөдөгү мага сыноолор акыретте мага кайра жакшылык, сыйрык болуп кайтат да деп өзүбүзгө кайра Аллахка, ошо акыретке кайтат экенибизди өзүбүзгө эскертип атабыз. Кастар кандай чоң маанилер жатат. Инна лиллахи, биз Аллахка таандыкпыз. Аллах Таала биз менен эмне калган нерсесин кылат, кандай сыноосун Аллах Таала өзү жөнөтөт. Ва инна илейхи ражиун, жана биз Аллахтын өзүнө кайтып барабыз. Бул сыноолор бул эле дүйнөдө убактылуу эле сыноолор өтүп кетет. Бул не дедик? Биринчи себеби. Мындай аламаттардын келгендиги эмне катары? Сыноо катары келет экен. Жана бул момундарга сыноо катары келет негизинен. Момундарга сыноо катары келет, жана ал момундар үчүн кайра жакшылык деп айттык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайрадан келген хадисте, Бухари Муслимде келет, мынтип айтат: "Аш-шухада хамса" дейт. Шахидтерден бул 5 болот дейт. 5 шейит бар дейт. Ал-мат'ун дейт. Биринчиси бул чумадан өлгөн адам дейт. Чума оорусунан өлгөн адам. Экинчиси ал-мабтун дейт. Бир курсактын бир оорусунан ооруп өлгөн адам. Вал-гариq дейт. Ошондой эле чөгүп өлгөн адам. Сууга чөгүп кетип өлгөн адам. Сахибул хадам дейт. Жана ушул бир кандай бир ураган, бир үй ураса же дубал урагандан ошонун алдында калып өлгөн адам.
шахиду фи сабилла, ошондой эле Аллахтын жолунда жүрүп кайтыш болгон адам. Ушулар бешөө. Мына көрсөңөрбү, мына азыркы болгон мына үйлөр урап канча деген адамдар өлүп калды. Канча деген арасында мусулмандар, момун адамдар бар эле. Алар эмне болду? Алар да иншалла шахид болду деп биз үмүт кылабыз. Көрсөңөр, бул мына биринчи себеп. Бул биринчи себеп жөнүндө айттык. Эмне болот экен? Мындай балелер, апаттар момундарга, мусулмандарга өзгөчө сыноо катары келет. Кайра алардын даражаларын бийик кылыш үчүн, аларды кайра шейит даражаларына жеткириш үчүн. Экинчи себеби мына ушундан бизди Аллах Таала сактасын. Мына ушунусу оор. Экинчи себеби. Эмне деп айттык? Мындай апат, мындай аламаттар адамдарга азап катары келет. Жана бул нерселер азап катары келгенде, бул бизге чейинки коомдордун баарысында мына мисалдарында муну тапсак болот. Канча деген коомдорго пайгамбарлар келген, алар пайгамбарларга каршы болушту. Аларды Аллах ар түрдүү апаттар менен, ар түрдүү аламаттар менен аларды жок кылып талкалап бүттү. Аллах Таала Куранда айтат: "Аминтум ман фис сама ай яхсифа бикумул ард фа иза хия тамур" дейт. Силер асмандагы Аллахтан силер эмне өзүңөрдү тынчтыкта сезесиңерби? Не асмандардын үстүндөгү Аллахтан силер коркпойсуңарбы? Силерди жер жутуп салсачы, Аллах Таала жуткуртуп салсачы. Ал жер же болбосо ал жер чайпалып кетсечи. Уланса айтат Аллах Таала: "Ам аминтум ман фис сама", же силер ошол асмандагыдан Аллахтан коркпойсуңарбы? Амансыңар, аман сезесиңерби өзүңөрдү? Айюрсала алейкум хасиба фасата'ламуна кейфа назир дейт. Же силерге Аллах Таала ушундай таш болгон бир шамал, таштар менен коштолгон бир борон шамалды жөнөтүп, жана анан кийин Аллахтын мына силер жакында Аллахтын эскертүүсүн анан билесиңер дейт. Бизге чейинкилерге дагы биз айтып кеттик, көптөгөн мындай аламаттар, апаттар келип, аларга азап катары келип, аларды жок кылып кеткен. Демек, мындай азаптын келип калуусу эмне күнөө үчүн, кайсы күнөөнүн азабы катары болуп келет экен? Пайгамбарларга каршы болуудан. Пайгамбарлар келген эле, алар пайгамбарларга каршы болушту. Пайгамбарлардын буйруктарына баш ийбеди. Андан кийин эмне болду? Аллах Таала аларды ар түрдүү апаттар менен, ар түрдүү азаптар менен аларды жок кылып талкалап бүттү. Демек, биз пайгамбарлар алып келген нерсеге биз моюн сунушубуз керек экен. Мындай азаптардан кутулушубуз үчүн. Эми суроо. Пайгамбарлар эмне менен келишкен? Пайгамбарлар эмнени алып келишкен? Ошол пайгамбарлар эмнени алып келсе, ошо эмнесине баш ийбей койду? Пайгамбарлар жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынгыла деп, таухид менен, ла илаха иллаллах менен, Аллахтан башка эч кимге сыйынбагыла, ширк кылбагыла деген буйрук менен келген. Жана ушуга баш ийбегендиктен аларды Аллах Таала жок кылып талкалап бүттү. Аллах Таала Куранда айтат: "Валакад ба'асна фи кулли умматин расулан ан я'будуллаха ваштанибут тагут" дейт. Биз ар бир үммөткө элчини жөнөттүк. Эмне буйрук менен дейт? Аллахка ибадат кылгыла, жана Аллахтан башка сыйына турган бардык нерселерден сак болгула деп. Башка аятта Аллах Таала айтат: "Ва ма арсална мин qablika мин расулин илля нухи илейки аннаху ла илаха илля ана фа'будун." Биз сага чейин дейт Аллахтын элчиси, биз сага чейин дагы элчилерди, кайсы гана элчини жөнөтпөсөк, сөзсүз ага биз айтчы элек, вахий кылчу элек. Менден башка сыйынууга татыктуу зат жок, мага гана сыйынгыла деп айткан деп буйрук кылчу элек дейт. Эми мисалдардан бир эки мисал келтире кетели. Мына Аллах Таала Куранда башка аятта айтат: "Ва иля мадияна ахахум шуайба" дейт. Мына биз Мадиянга коомуна дейт, Мадиян элине алардын бир тууганын Шуайб пайгамбарды, Шуайбты жөнөттүк дейт. Ана мына пайгамбар келип туруп эмне деп айтты? Факала я қауми убудуллаха. Менин коомум дейт, Аллахка сыйынгыла, Аллахка ибадат кылгыла. Аллахка эле ибадат кыл, Аллахтан башка эч кимге сыйынбагыла деп таухид менен келген. Башка аятта малакум мин илахин гайру деп айткан. Силерде андан башка эч бир кудайыңар жок деп. Айтат: "Ва аржул йаумал ахира." Жана кыяматка үмүт кылгыла. Кыяматты да эскергиле. "Вала та'су фил арди муфсидин." Жана жер жүзүндө бузук таркатпагыла. Анан эмне болду уландысына? "Факаззабуху фаахадаткум раджфату фаасбаху фи дарихим жасимин" дейт Аллах Таала. Жана алар аны жалганга чыгарышты. Анын чакырыгына жооп беришкен жок, каршы болушту. Жана эмне болду дейт Аллах Таала? Андан соң аларды бир чоң бир жер титирөө кармап, үйлөрүндө чөгөлөгөн бойдон алар кыйрап калышты дейт. Мына Шуайб пайгамбардын Мадиян коому, алар таухидке чакырганда, ширктен алыскы болгула деп таухидке чакырганда, алар баш тартып коюп эмне болду аларга? Мына ушундай жер титирөө келип алардын баарысын жок кылып салды. Чөгөлөгөн абалда дейт. Жана кийинки ушул сүрөнүн кийинки уланысында башка аяттарда эмне деп айтат Аллах Таала? "Ва каруна ва фирауна ва хамана" дейт. Жана ошондой эле биз Карунду дагы, Фараонду дагы, Хаманды дагы кыйратып жок кылдык дейт. "Ва лакад жаахум Муса бил байинат." Аларга Муса анык далилдер менен, аяттар менен келген эле.
фастакбару фил арди ва ма кану сабиқин дейт. Жана алар болсо жер жүзүндө алар текеберленип алышты. Мына көрсөңөр, мына пайгамбарга каршы болушту. Текеберленишти. Бирок эмне болду? Аллахтан келген азаптан алар качып кутула албады. Муса алып келген далилдерди алар кабыл албай, текеберленип баш тартып коюшту эле. Мына бүгүнкү күнү дагы биз дагы Аллах таала айткан, Аллахтын элчиси айткан деп далилдерди алып келсек, кабыл албай текеберленишет. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, текеберчилик бул далилди кабыл албоо дегендей. Ушинтип адам далилди кабыл албаса, анан азапка дуушар болот. Аллах таала айтат: "Факуллан ахазна бизамбихи" дейт. Бардыгын алардын биз күнөөсү себептүү аларга азапка алдык дейт. "Фаминхум ман арсална алейхи хасиба" алардын арасын кээ-бирлерине биз таш жамгыр жаадырдык дейт. "Ва минхум ман ахазаткус сайхата" кээ-бирлерди биз ачуу бир айкырык менен кыйраттык, жок кылдык дейт. Катуу болгон бир кыйкырык болгон, ошол менен элдин баары жок болуп кеткен. "Ва минхум ман хасафна бихил ард" алардын арасына кээ-бирлерин биз жерге жуткуруп ийдик дейт. "Ва минхум ман агракна" кээ-бирлерин болсо биз чөктүрүп жок кылдык дейт. "Ва ма кана Аллаху лиязлимахум" бирок Аллах таала эч кимисине ал зулумдук кылган эмес. "Валакин кану анфусухум язлимун" алар өздөрүнө зулумдук кылышкан. Уланыс айтат: "Ва масалул лазина тахаду мин дуниллахи аулия камасалил анкабут" жана Аллахтан башка бирөөлөрдү өзүнө кудай кылып алгандар дейт. Алар чаянга окшош деп ширкти кайра жокко чыгаруу тууралуу аяттарды айтып атат. Мына көрсөңөр, мына ошо азаптар жөнүндө айтып атканда Аллах таала эмне жөнүндө айтып атат? Кайра бияктан ширк менен тавхид жөнүндө эскертип атат бизге. Биз түшүндүк, демек азап, Аллахтын азабы ушундай бир апааттар, белгилер эмнеден бир кандайдыр бир күнөөлөр себептүү келип калышы мүмкүн экен. Жана ушул күнөөлөрдүн эң башкысы, эң улуусу болгон ширк үчүн келет. Эгерде ширк болсо кайсы бир коомдо болду, башка күнөөлөр тууралуу айтпай деле койсок болот да. Канча деген адамдар мына биздин ошол мына мусулмандар мамлекеттеринде канча деген адамдар бутпарастарга сыйынып жүрүшөт. Өлүктөргө сыйынып жүрүшөт. Өлүк маркум такваларга сыйынып жүрүшөт. Жин шайтандарга сыйынып жүрүшөт. Тоо таштарга, бактарактарга, ар кандай сууларга, дарыяларга, асманга сыйынышат, күнгө, айга, жылдыздарга. Ал эмес, өздөрү кол менен жасап алган кандайдыр бир кудайчаларга, бир тумар болобу, идал болобу, ошолорго сыйынып жүрүшөт. Анан азап келбегенде чанан субханалла. Албетте башка күнөөлөр менен дагы негизи көптөгөн мына хадистерди өзүңүздөр деле окусаңыздар керек, угуп атсаңыздар керек. Мына азыр көптөгөн устаздар сабактар жаздырып атышат. Албетте бул күнөөлөр тууралуу хадистерде айтылган. Мына зына, жанагы ойноштук жайылып кеткенден мындай жер түтүрөлөр болот деп, арак ичилгенден, ар кандай зулумдук, адилетсиздиктен, процент болгондуктан, жанагы процент, риба, сүткорлуктун ар кандай түрлөрү, ошондой эле ар кандай музыкалык аспаптар, ырлар жайылып кеткендиктен, диндин шариаттан баш тартуудан, ушундай кандай гана күнөөлөр болбосун, ушулардын баарысынан апаат, балелер келет деп угуп эле жүрөсүздөр. Бирок булардын баарысынан эң башкысы болгон ширк турганда, мына ширк элдердин арасында ширк болуп атканда башка күнөөлөр тууралуу айтып деле кереги жок. Анткени башка күнөөлөр мына ошол эле мисалы зына болсо, Аллах сактасын баарыбыздан, мисалы зулумдук, уурлук, киши өлтүрүү, мунун баары тең эмне бул? Бул деген адамдардын акысын бузуу, башка бир адамдын акысын бузуу. Ал эми ширк болсо эмне? Ширк Аллахка ширк кошуу, бул эмне? Бул Аллахтын акысын бузуу. Ошол себептүү Аллах таала Кур'ан айтат: "Инна ширка ла зулмун азим" деген. Чынында ширк бул эң чоң зулумдук деген. Эң улуу зулумдук, эң улуу адилетсиздик. Аллах таала бизди жаратып атса, Аллах таала бизге өмүр берип атса, ырызкы берип атса, адам барып туруп өзүнө окшогон, бир алсыз болгон, Аллахка эч тетебеген, бирөөнү барып Аллахка теңдеш кылып, Аллахка таандык, Аллахтын акысы болгон нерсени ошого арнап жүрат. Аллах таала Кур'ан айтат: "Инна Аллаха ла яғфиру ва юшрика бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша" дейт. Чынында Аллах таала ширк кылганды кечирбейт дейт. Бирок башка күнөөлөр кимге каласа кечирет дейт. Ушул күнөөлөр жайылып атат. Аллах кечирбейт, бул тууралуу азаптайт, Аллах таала сөзсүз азаптайт. Аллахтын элчисине Ибн Масуд радиаллаху анху келип сурайт: "Айю замби азам индаллах" дейт. Аллахтын алдындагы эң улуу күнөө, эң чоң күнөө кайсы дейт. Дегенде Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айткан? Ал ишраку билля дейт. Аллахка шерик кошуу деген. Эң чоң күнөө дегенде мына бизде мусулмандардан сурайсың, эң чоң күнөө кайсы десе, киши өлтүрүү дейт, уурлук кылуу дейт, зына кылуу дейт, намаз таштоо дейт. Мына Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам өзү айтып атат. Эмне дейт? Аллахка шерик кошуу дейт. Анан биз келип, ширкти таштагыла, ширктен алыс бололу десең, кээ адамдарга бул жанагы мурдунун жанында бир чымын учуп кеткенде эле мынтип эле айдап коет. Көңүл бурбайт да, кайды кел. Бир адам маңдайында туруп гороскоп көрүп ширк кылып атса, жөн эле алдынан жатып өтүп кете берет. Бирөө арак ичип калса, аны баса калышат. Андан бузук эч ким жок. Кайтарып, ага осуят кылып, токтот деп аны урушуп жаман көрүп ушунчет. Бирөө ширк кылып атса, баары бир да. Эми кантип бизге азап келбейт анын? Ширктин баары жайылып аткан болсо. Канча деген мечиттерде ошо мусулман мамлекеттеринде мечиттердин ичинде ар кандай кабырларды киргизип алып, ошо ширкке алып бара турган жолдорду ачып атышат.
А бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам өмүрүнүн аягында, өлөрдүн алдында кыйналып турганда дагы ла'натуллахи алал яхуди ван насара деп айткан. Аллахтын налаты болсун, Аллахтын каргышы болсун иудей менен христиандарга дейт. Иттахада кубур анбияхи масажид дейт. Пайгамбарлардын кабырларын мечитке айландырып салган үчүн деп. Өмүрүнүн аягында кыйналып жатса да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай ширк алып турган ушул жолдон алсап кайтарып кеткен. Мечиттердин ичине бир кабырды киргизип коюуну же кабырдын үстүнө бир мечит куруп коюудан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлүмдүн нарында кыйналып жатса да кайтарып кеткен. Анткени бул ширкке алып бара турган жол. Башка хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынтип айтат: "Иннар руқа ват тамаима ват тивалата ширк" дейт. Чынында Куран менен эмес, башка бир нерселер менен жанагындай дем салуу, туура эмес дем салуу, шариаттык эрежелер менен эмес. Касыдачы деп коет, ошондой дем салуу. Тумарлар дейт, тумарлар ар кандай көз мончок тумарлар. Ват тивала дейт, ошондой эле сүйдүрүп алуу жанагындай сыйкыр менен, ысытма, суутма кылып. Ушунун баары ширк дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ушул ширк деп айтып атат. Десе мусулман дегендер бар, ушул иштерди кылып жүрүшөт. Кайра тумарды бул мусулмандардыкы деп айтып жүргөндөр бар. Канча деген мусулманмын дегендер барып, Аллахтан башка бирөөгө барып курмандык союп, улуу ибадатты Аллахтан башка бирөөгө арнап жүрүшөт. Өздөрү бирок айтып атат: "Инна атайна кал каусар" деп окушат. Биз сага каусарды бердик, фасолли ли роббика ванхар дейт. Сенин Роббиңе намаз оку жана Роббиңе курмандык чал деп Аллах Таала буйрук кылып атат. Эң биринчи адам намаз окутканда каусарды жаттайт дагы, андан кийин барат дагы Аллахтан башка бирөөгө курмандык чалат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айткан жокпу? Ла'наллахи ман забаха ли гайрилла деп. Аллахтан башка бирөөгө курмандык чалганга Аллахтын налаты болсун дейт. Канча деген мусулманмын дегендер көз ачыктарга барып атышат. Төлгөчүлөргө барып атышат. Ар кандай канча деген азыр түрлөрү чыкты, ар кандай гороскоп, ар кандай төлгөнүн түрлөрү. Тим эле толо аттарын жаттап бүтпөйсүң. Адамдын туулган күнү менен, адамдын анан кайсы бир түстү тандайт, ар кандай нумерология, эмне деген түрлөрүн баары толуп кетти. А пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге айткан жокпу? Айтпады беле? Ман жа аррафан ау кахина фасаддака бима якул факат кафара бима унзила аля Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам дейт. Ким эгерде бир көз ачыкка барса, же бир төлгөчүгө барса, анын айтканына ишене турган болсо, ал Мухаммадка түшкөн нерсеге ал капыр болду дейт. Канча деген мусулманмын дегендер Аллахтан башка бир нерселер менен касам ичип айтышат. Нан урсуун, бычак урсуун, анан бычак турат, мына көл урсуун, анан кандай сөздөр. Аллах сактасын. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бизге айткан жокпу? Ман халафа би гайриллахи факат ашрака деп. Ким Аллахтан башка нерсе менен касам иче турган болсо, ал ширк кылды деп атпайбы? Канча деген мусулманмын дегендер Аллахтан башка бирөөгө барып дуа кылып атышат. Аллахтан башка бирөөгө барып кайрылып, дөтүгө, арбактарга, Сулайманга, кимге гана болбосун, Манаска, кимге гана болбосун барып кайрылып, жаш балдарды ал эмес, мына жаш балдар ал эмес, Аяз атага кайрылып атышат. Ал эмес, мына Мухаммад пайгамбарга кайрылгандар пайда болушту. Христиандардан айырмасы эмне? Эмнеге Аллах Таала христиандарды, алар Исага дуа менен кайрылып атканда эмнеге аларды азапташ керек? А ошол мен мусулманмын деген адам Мухаммадка пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кайрылып дуа кылып атса, эмнеге аны Аллах Таала азаптабаш керек? Абалы бирдей эле го. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан го: "Ад-дуа хуал ибада" дейт. Дуа дейт, бул ибадат деди. Дуа менен кайрылуу бул ибадат. А ибадатты жалгыз Аллахтан башка эч кимге арнаган болбойт. Аллах Таала Куранда айтып атат: "Ва кала раббукум уд'уни астажиб лакум" дейт. Мына силердин Роббиңер айтты: "Мага дуа кылгыла, мага кайрылгыла дуаңар менен. Мен силерге жооп беремин" деп атат. Десе барып кээ-бирлер чыкты: "Жок, Аллахка түзмө-түз кайрылуу болбойт. Сөзсүз ортомчу табышың керек" дегендер пайда болду. Аллах айтып аткан: "Мага дуа кылгыла, мен жооп беремин" деп атат. Улан айтат: "Инналлазина ястакбируна ан ибадати саядхулуна жаханнама дахирин" дейт. А ким эгерде мага ибадат кылуудан дейт, мага дуа кылуудан ким текеберленген болсо, ал кор болгон абалда тозокко кирет дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Маллам яссалиллах ягдаб алей" дейт. Ким Аллахтан сурабаса дейт, ким Аллахка дуа менен кайрылбаса, Аллах ага кааданат дейт. Карасаңыздар, субханалла, биз Аллахтан сурабасак бизден Аллах Таала ачууланат экен. Аллахтан сурабай койсок эле бизден Аллах Таала каарданып атат. Ал эми Аллахтан башка бирөөгө адам дуа менен кайрылып атса эмнени айтабыз анда? Анда муну Аллах Таала сөзсүз азаптайт да. Мунун күнөөсү кандай чоң анда? Эми бизге азап келбей коебу? Мына карасаңыздар. Кээ бир адамдар, мисалы капырлар, мисалы христиандар болобу, кайсылар болобу, Аллахтын баласы бар деп айтып атса, Исага сыйынып жүрүшсө, Исага. Анан мусулманмын дегендер, мусулмандар Аллахка кызганбай, Аллахтын динине кызганбай, ал нерсе силердин кылганыңар туура эмес дебей, Аллах бул лам ялид ва лам юлад деп айтпай, Аллах ал төрөгөн да эмес, төрөлгөн да эмес деп айтпай. Баарыбыз бул Кавсар Ихлас сүрөсүн жаттап жүрөбүз го. Лам ялид ва лам юлад деп жүрөбүз.
Ал төрөгөн да эмес, төрөлгөн эмес деп жүрөбүз. Эмнеге ошол христиандарга барып айтпай, эмне кылып жүрөт кээ бирлер? Кайра ошол христиандар менен жүрүп, же болбосо алардын майрамдарын майрамдап жүрүшөт. Болгондо дагы ошол Исага арналган майрамдардан. Ар кандай Крисмас, Рождество, ар кандай жаңы жыл деген майрамдарын. Адамдын динине болгон кызганышы гана. Ушул сөз Аллах Таала өзүнө бала алып алган деген улуу кылмыш сөз. Буга мусулман адам, Аллахты сүйгөн адам мындай сөздү укканда чыдабайт. Алардын майрамын майрамдап жүрмөктүрсүн. Мына ошол Рождество Христово дегенде мына ой жүрүп ойлонуп көрдүңөр беле? Исанын туулган күнү деген мааниси Исаны ошол күнү Аллах туулган деген майрам. Исаны Аллахтын баласы деп атпайбы? Аллах Таала Куранда айтат: "Ва қалу иттахазар рахману валада" дейт. Алар айтышты дейт, мушриктер, капырлар. Аллахтын баласы бар деп, Аллах өзүнө бала алып алган дейт. Лақад житум шай'ан идда дейт. Аллах Таала айтат: "Силер, о мушриктер, өтө бир жаман сөздү айттыңар" дейт. Силердин сөзүңөр ушунчалык өтө начар, өтө жаман сөз. Такаду самавату ятафаттарна минху ва таншаккул арду ва тахиррул жибалу хадда дейт. Мына ушул силердин сөзүңөр ушунчалык жаман болгондуктан бул сөздүн айынан дейт, мына Аллах Таала Кур'анда айтып атат. Асмандар айрылып, жер жарылып, тоолор бырчаланып кетчүдөй болуп атат дейт. Аллах Таала Кур'анда айтып атат бизге. Карасаңар, Аллах баланы алып койду деген сөзгө эмне болот? Карасаңар, асман чыдап айтат. Жер чыдап айтат, тоолор чыдабай кетип атат. А мусулман, мен Аллахка ыйман келтирим деген адам, кайдыгер. Аны токтотмок турсун, кайра ошол майрамды майрамдап жүрөт. Айтат улансын Аллах Таала: "Андау лир-рахмани валада". Ушунун баары эмне себептен дейт? Алар Рахмандын, мээримдүүнүн баласы бар дегендиги себептүү дейт. Ма янбаги лир-рахмани яттахида валада дейт. Рахманга ырайымдуу өзүнө бала алуу туура эмес, мүмкүн эмес андай. Бала алган, ким бала алат? Өзүнө балага муктаж болгон адам. Кийин мени караганда мени карайт деп алат. Аллах Таала бала алып ал десе, демек Аллах бирөөгө муктаж деген сөз да. Айтат улансын Аллах Таала: "Ин куллу ман фис самавати вал арди илля ати рахмани абда". Асмандар жана жердегилердин баарысы мээримдүүгө бир гана пенде абалында келишет дейт, кул катары келишет дейт. Лакад ахсахум ва аддахум вадда дейт. Аллах алардын баардыгын эсебин алып, аларды эсептеп койду дейт. Ва куллухум атихи йаумал кыямати фарда, жана алардын баарысынан кыямат күнү жалгыз болуп келишет Аллахка. Инналлазина аману ва амилус салихати саяжалу лахумур рахман вудда дейт. Ал эми ким ыйман келтирип жакшылык амалдар кылган болсо, Аллах Таала аларга өзүнүн мээримдүү, алардын өзүнүн сүйүүсүн арнайт дейт. Булар эмнеге Исаны Аллахтын баласы деп айтышты? Иса деген бул жөнөкөй адам эмес. Ал Аллахтын баласы. Ага сыйыныш керек деп анан ошол себептен ширкке түшпөдүбү? Мына бул деген Аллахтын баласы деп койгондо бул ширкке алып бара турган жол болду. Ошол себептен анан кийин Исага сыйынып башташты. Мына карасаңыздар, субханалла, мына ушул эң биринчи себеп, азаптардын келип калуусунун эң башка себеби эмне экен? Бул ширк. Ширк деп айтып жүргөнүздөн мына карасаңыздар, кээ бир адамдар айтат: "Силер эмне эле ширк дей бересиңер" дейт. Башка күнөөлөр турбайбы дейт. Мына биз айттык го, башка күнөөлөр ширктин айырмасына эч нерсеге тетебейт. Ким ушинтип айткан адамдар, жана ширкти кандайдыр бир жеңил күнөө көргөн адамдар, эми бизде кечиресиздер, сөз бар го, токтукундай да мээң жок дегендейчи. Мына ушул сөздү айтсак дагы таарынбаш керек да. Эмнеге? Курандын негизден. Мына үпүп деген чымчыкты билесиздер баарыңар. Үпүп ал токтон да мүмкүн кичирээк болгондур. Мына ошол үпүп окуясы тууралуу Сулайман алейхиссалам ар түрдүү жандыктардын, бардык чымчыктардын баарысынын тилдерин билген. Жана анын аскерлеринде болгон да ар кандай жандыктар. Анан бир күнү ошол Сулайман алейхиссалам үпүп деген чымчыкты ошо аскерлердин арасынан бир мамлекетке жөнөтөт. Ошо Саба мамлекетине. Ал жакта ошо Билкис деген бир аял ошо падышалык кылып турган болуп, ал жакты көрүп кел дейт, абалы кандай экен. Анан ошол чымчык учуп барып, болгон жерин көрүп келет. Жана ал капыр мамлекет болот. Аякта капырлар жашаган. Болгон бузукунун баары болгон болот. Мына азыр биз айтабыз го, тиякта мамлекетте мындай болуп кетти, тигил бузук болуп кетти, ал болуп кетти деп. Мына биз айткан нерсенин мүмкүн баарысынан андан да көп нерселер болгондур. Ушунун баарысы тең болгон. Тигил күнөө, бул күнөө. Мына карасаңыз, анан үпүп кайра кайтып келет. Анан ошол айтып берет эмнени көргөндүгүн. Сулайман сураса, эмнени көрсө, эмне карасаңыздар, мына ушул чымчык кичинекей мээси болуп туруп, кээ бир адамдарга караганда жакшыраак түшүнүп атат бул Аллахтын динин. Мына ал айтып, ал келип туруп, үпүп келип туруп, Сулайманга аларда мындай күнөө бар экен, аларда бул күнөө бар экен, аларда мындай бузук бар экен, тигиндей зулумдук бар деп ар нерсени айтып жүргөн жок. Бир эле күнөөнү айтты. Сулайман ошондон түшүндү, демек ал коом, демек бузуклуктун эң чегине жеткен коом экендигин. Бир эле нерсени айтты, бир эле нерсени. Эмне дейт? Мына Куранда Аллах айтат: "Ваджаддуха ва каумага ясжудуна лиш-шамси мин дунилла" дейт. Мен ушундай бир коомду таптым дейт.
мына үпүп айтып атат. Мен бир коомду таптым, алар Аллахтан башка алар күнгө сыйынышат экен дейт. Аллахты таштап коюп, күнгө алар сажда кылышат экен дейт. Күнгө жүгүнүшөт экен дейт. Мына көрсөңөр, мына ушуну эле айтты. Мына Сулайманга жетиштүү болгон да. Сулайман ошондон түшүндү, демек ал коом бузуклуктун эң чегине жеткен коом экендигин. Болду, демек кайсы бир коомдо ширк боло турган болсо, демек ал коомдо демек башка күнөөлөрдүн баарысын тапса болот. Ширк бул бузуклуктун эң акыркы чеги. Мындан чоң күнөө жок. Мындан улуу күнөө жок. Мындан чоң зулумдук жок. Ушул ширктен кайтарыш үчүн баардык пайгамбарлар келген. Ширкти таштагыла, Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла деп келген. Жана коомдор ушуга баш ийбей, таухидти кабыл албай ширк кылгандыгы себептүү эмне болду? Алардын коомдордун баарын тең Аллах Таала жок кылып талкалап бүттү. Куранды окуп атабыз. Курандагы ушул нерсени ордуна түшүндүрүлгөн. Аллах Таала Куран айтат: Алиф лам ра дейт. Китабун ухкимат аятуху. Бул китеп дейт, анын аяттары анык түшүндүрүлгөн. Ва фуссилат мин ладун хакимин хабир дейт. Жана данышман, кабардар тарабынан анык түшүндүрүлдү. Эмне дейт? Мына карасаңар, мына Куран жөн айтып атат. Бул эмнеге түшүрүлгөн экен? Эмнеге баяндалган экен? Айтат: Алла та'буду иллаллах дейт. Аллахтан башка силер эч кимге сыйынбашыңар үчүн дейт. Мына биз окуп аткан Куран китебибиз ушул таухидти ордуна түшүндүрүлгөн. Пайгамбарлардын баары мына буга чейин аяттарда айтат, ушул таухидти ордуна түшүн келишкен. Ким эгерде Аллахтан башка бирөөгө ширк кылып, Аллахтан башка бирөөгө сыйынып жүрө турган болсо, ага бейишке баруусу арам болот. Бул тууралуу мына Аллах Таала Куранда айтат: Иннаху май юшрик биллахи дейт. Мына бул сөздү негизинен Иса айткан да. Иса айтты деп Аллах Таала айтат. Мына Иса өзүнүн коомуна ушинтип айткан. Ким эгерде Аллахка шерик келтирсе, факат харрамаллаху алейхил жанна дейт. Ага Аллах Таала бейишти арам кылды дейт. Ва ма'вахун-нар, анын бери бара турган жери тозок болот дейт. Ва мари залимина мин ансар, жана андай залымдар үчүн жардамчы болбойт дейт. Көрүсүңөрбү? Иса келип туруп коомуна эмне деп айткан экен? Ширк кылбагыла. Аллахтан башка эч кимге сыйынбагыла. Десе эмне кылып атышат бүгүн? Адамдар Исанын өзүнө сыйынып атышат. А бирок кыямат күнү келгенде Аллах Таала Исага келип туруп, ошол элдердин өзүнүн коомуна келип туруп, каршы Исаны чыгарып туруп анан сурайт. Ва ис калаллаху дейт. Мына Аллах ошол күнү айтат дейт. Мына кыяматта айтат: Я Иса ибн Марьям дейт. О Иса, Марьямдын уулу. А анта култа лин-наси иттахизуни ва умми илахайна мин дунилlah дейт. Сен айттың беле адамдарга дейт. Сен айттың беле мени жана менин энемди экөөбүздү Аллахтан башка кудай кылып алып алгыла деп айттың беле дейт. Көрсөңөр, кыяматта келгенде Аллах Таала Исаны кайра күбө кылат тигилерге каршы. Айтат: Иса айттың беле дейт, сен мени жана менин энемди Аллахтан башка эки кудай кылып алып алгыла деп айттың беле дейт. Дегенде Иса эмне деп айтат? Кала субханака ма якуну ли ана кула ма лейса ли бихак дейт. Аллах, сен тазасың дейт, сен аруусуң, субханака дейт. Мен өзүм акым болбой турган нерсени мага айтуу бул туура эмес дейт. Ин культугу факат алимта дейт. Эгерде мен аны айта турган болсом, сен аны билет элең го дейт. Сен аны билет элең, мен айткан эмесмин деп атат. Та'ламу ма фи нафси ва ла а'ламу ма фи нафсик. Менин ичимде болгон нерсени сен билесиң, а мен сенин нафсиңде болгон нерсени билбеймин дейт. Иннака анта алламул гуйуб, сен чынында кайыптарды билүүчүсүң деп айтат Иса. Ма культу лахум илля ма амартани бихи дейт. Мен аларга сен мага буйрук кылган нерседен башка эч нерсени айткан эмесмин дейт. Ани абудуллах рабби ва раббакум дейт. Менин Роббиме жана силердин Роббиңерге гана сыйынгыла деп айтканмын дейт. Мына көрсөңөр, Иса келип эмне кылып атат? Кыяматта келип айтып атат: мен аларга мага сыйынгыла деп айткан эмесмин. Эми ошондо христиандар эмне абалгандай болот? Ошондо Исага сыйынгандар абалгандай болот. Эми суроо карасаңыздар, ушундан ой жүрсөңүздөр бир туугандар. Бүгүнкү күнү мусулманмын дегендер кээ бирлер Мухаммад пайгамбарга сыйынып атышат. Кыямат күнү келгенде, Аллахтын алдына келгенде, пайгамбар саллаллаху алейхи кезинде жолукканда, мына ушундай Аллахтын алдына келип күбө болгондо эмне деп айтат ошол адам? Пайгамбар саллаллаху алейхи келгенден баштап өмүрүнүн аягына чейин Аллахтан башка эч кимге сыйынбагыла, мени көтөрмөгүлө деп айткан пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте: ла татруни кама атрдан насыр Иса ибн Марьям дейт. Мени Иса Марьямдын уулун христиандар көтөрмөлөгөн сыяктуу мени да көтөрмөлөбөгүлө деп айткан. Валакин кулу абдуллахи ва расули, бирок айткыла мен Аллахтын кулумун, Аллахтын пендеси жана анын элчиси деп айткыла деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн өмүрүнүн аягына чейин ушул Аллахтан башка эч кимге сыйынбагыла, Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла деп жүрсө, бүгүн келип туруп кээ бирлер Мухаммадка кайрылып атышат. Андан шафаатын тилеп атышат. Ага келип даттанып атышат, кабырына келип. Ага кайрылып атышат, ага мына азыр жаныбызда жүрөт деп Мухаммадка кайрылып дуа кылып аткандар бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан нерсе так эле карама каршы кылып атышат. Демек эмне экен? Мындай азап апааттар биринчиден сыноо катары келиши мүмкүн, сыноо катары. Бул момундар үчүн, мусулмандар үчүн жана алар үчүн бул кайра жакшылык, ырайым, алардын даражасы көтөрүлөт, алардын сооптор көбөйөт. Бирок кээ бир адамдар үчүн азап катары келиши мүмкүн.
Алар эскерип муну токтотуп калыш үчүн. Жана эң чоң күнөө, эң чоң азап катары келе турган бул эмне? Ширк үчүн келет. Бирок бул менен бирге биз башка күнөөлөрдөн кайтарбайбыз деп айткан жокпуз. Ооба, башка күнөөлөрдөн да кайтарышыбыз керек. Мына ушул жер титирөөлөр, ооба, ошо ойноштуктун жайылып зынанын жайылып кеткендигинин себеби болот. Хадисте айтылган. Уурулуктун, зулумдуктун, адилетсиздиктин, ар кандай музыкалык аспаптардын ырларын жайылып кеткендигинен, проценттердин, рибанын жайылгандыгынан көптөгөн себептери бар. А бирок ширк болгондо алардын баарысы бер жакта эле калат. Жана ошондой эле азаптын келүүсүнүн мына карасаңыздар, биринчи топ кимди айттык? Мусулмандарга бул кайра сыноо катары келет, алардын соогун көбөйтөт. Капырларга, мунафыктарга бул азап катары келет. Жана ошондой эле дагы үчүнчү топ бар адамдардан, бул мусулмандар, бирок ошол капырларды же адашкандарды кайтарбай, туура эмес нерселерди көрүп, унчукпай жүргөндөр. Буларга дагы азап келет. Көрсөңөр, биринчи берки мусулмандарга, аларга райым катары келип жүрсө, а бул мусулмандарга азап катары келет. Капырлар менен бирге эле. Анткени булар Аллахтын буйругун таштап коюшту. Аллах Таала бизге жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууну бизге буйрук кылган. А бирок муну таштай турган болсок, анда бизге азап келет. Аллах Таала Кур'ан айтат: "Кунтум хайра умматин ухрajat лин-нас", дейт. Силер адамдардын арасына чыккан эң жакшы үммет болдуңар, дейт. Та'муруна бил ма'руфи ва танхауна анил мункари ва ту'минуна биллах, дейт. Силер жакшылыкка чакырасыңар. А жакшылыктардын эң башкысы эмне? Бул ла илаха иллаллах. Жана жамандыктан кайтарасыңар, дейт. Жамандыктын эң улуусу эмне? Бул Аллахка шерик келтирүү. Айтат: "Ва ту'минуна биллах", жана силер Аллахка ыйман келтиресиңер, дейт. Мына Бану Исраил кому тууралуу биз айтабыз, алар Аллахтын наалатына калган деп. Ушул Бану Исраил кому эмне себептен аларга наалат келген? Бул тууралуу бизге Кур'анда Аллах Таала айтып берген. Эмнеге алар каргышка калган эл болуп калган? Аллах Таала Майда сүрөсүндө айтат: "Лу'иналлазина кафару мин бани Исраила ала лисани Дауда ва Иса ибн Марьям", дейт. Бану Исраилдин арасынан капырлар, дейт. Бану Исраил элинин арасынан, коомунан алардын арасына капырлар, аларга каргыш калды, дейт. Алар каргыш тийди. Дауд менен Мариямдын уулу Иса экөөнүн тили аркылуу, дейт. Көрсөтөр, аларга ошо эки пайгамбар аларга наалат айткан. Аллахтын каргышы болсун деген, аларга ошо каргыш тийген. Эмне себептен мына улансын айтып атат Аллах Таала. "Залика бима асау ва кану я'тадун". Анткени алар күнөө кылышкан эле, жана алар чектен чыгышкан эле. Мына айтат, эмне кылып чектен чыгышкан? Кану ла ятанахауна ан мункарин фа'алуху. Алар өздөрү бирин кылып аткан жаман бир мункар, бузук иштерден бири-бирин тыйбайт эле, дейт. Лабиса ма кану яфалун. Кылган иштери кандай жаман нерсе, дейт. Көрсөрү, бири-бирине өзүнүн арасында, коомунда көргөн жамандык, бузук иштерди көрүп атса, бири-бирин токтотпойт эле. Бири-бирин эскертпейт эле. Болду, мен ишим жок да, деп эле таштап коет эле. Мына көрсөрү, ушул себептүү эмне болгон? Аларга да азап келген. Ошондой эле хадисте келет. Абу Бакр Сыдыктан келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтат: "Ма мин кауmin ya'malu fihim bil ma'asi". Кайсы бир коом болбосун, алардын арасында күнөөлөр кылынып аткан болсо, "Сумма яхдирuna ay yughayyiru fala yughayyiru". Жана ошол эл ал нерсени өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүгү бар, кудурети бар, бирок өзгөртпөсө, дейт. "Илля юшикуллаху yu'ammahum bil iqab", дейт. Анда мына аларга, дейт, мына аларга Аллах Таала баарысына тең азапты жөнөтүп коет, дейт. А башка риваятында ушуну улансы эле мынтип келет. Мына алар ошо өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүгү болуп өзгөртпөсө, дейт. Анда Аллах Таала, дейт, алар өлгүчө, алар өлүм келгичекте ага чейин эле аларга Аллах Таала өзүнүн азабын жөнөтүп коет, дейт. Көрсөңөр, мына эми бир биздин коомубузда жайлап аткан туура эмес иштерден биз бирибизди токтотпосок, демек баарыбызга тең азап келип калат экен. Эми ушул туура эмес иштердин, ушул күнөөлөрдүн арасынан ширктен дагы өткөн чоң күнөө барбы, мусулман туугандар? Ширктен дагы чоң адилетсиздик барбы? Албетте жок. Эми мына бул себептерин айттык. Себептер эмне себептен ушундай апат, аламаттар келет, бирок мындан эми кутулуунун жолдору. Буга карата мусулмандын милдети кандай? Муну көргөндөн кийин биз мусулман, кайсы бир мусулман буларды көргөндө эмне кылыш керек? Биринчи ирет демек Аллахтын белгилери. Аллах мени демек кыямат жөнүндө эскертип атат деп Аллахтан коркуш керек. Кыяматта ушундай сыяктуу нерселер болот экен, бирок мындан да көп эсе катуу болот деп ошону эстеп Аллахтан коркуп өзүнө сабак алыш керек. Андан кийин мына көрсөтөр, кутулуунун жолу, мындай азаптардан сак болуунун жолу эмне экен? Ушул ширктен алыс болуу менен. Адам эгерде таухидти карманса, жана ширктен алыс болсо, демек азап келбейт да. Баардык коомдорго айтпадыкпы ширк себептүү келген деп. А эгерде таухид жайла турган болсо, ла илаха иллаллах негизинде адамдар жашап, ширктен алыс боло турган болсо, Аллах Таала Кур'анда бизге уада берген, алдай коомдо тынчтык болот деп, аманчылык болот деп, ал коом туура жолдо болот деп бизге Аллах Таала Кур'анда уада берген. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Аллазина аману ва лам ялбису иманахум бидулм, улайка лахумул амну ва хум мухтадун". Ким эгерде ыйман келтирсе,
жана ыйманына зулумдукту аралаштырбаса, буякта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул зулумдук ширк деп айткан. Ким ыйман келтирип туруп ширк кылбаса дейт, Аллах Таала айтат, алар аманчылыкта болот, тынчтыкта болот, жана алар туура жолдо болот дейт. Көрсөңөр, демек биздин өлкөбүзгө, биздин элибизге аманчылыкты, тынчтыкты алып келүү жолу эмне экен? Мына ушул таухидке чакыруучулар аркылуу болот. Демек биздин коомдо, биздин элде, биздин арабызда таухидке чакырып жүргөн адамдар болсо, таухидке чакырган жамаат болгон болсо, илимдүү адамдар болгон болсо, бул биздин коомубуз, биздин элибиз үчүн неамат, жакшылык. Ошолор себептүү Аллах Таала биздин элге тынчтыкты орнотуп атат. Кайра аларга кайра каршы чыкпай, кайра аларды кайра душмандык көрсөтпөй. Мына көрсөңөр, коомдор пайгамбарларга эмне болду? Пайгамбарлар аларга таухидти алып келип, таухидтин айынан аларга тынчтык келгенче себептерди алып келсе, эмне кылды алар? Пайгамбарларына каршы чыгып, аларды кайра өлтүрүп, аларга кайра зулумдук кылып эмне кылды? Кийин анан өздөрүнө азап келди. Демек биздин мына биринчи булдай апаттардан, байлерден кутулуубуздун жолу эмне экен? Таухидти кармануу аркылуу өзүбүз муну үйрөнүп, өзүбүз карманып жана жакындарыбызга жеткирүү менен. Экинчи мындай балелерден кутулуунун жолу албетте тобо кылуу. Аллахтан кечирим сурап, ширктен дагы жана башка болгон күнөөлөрдөн. Фафирру илаллах деп Аллах Таала Кур'анда айтат. Аллахка шашылгыла, Аллахка качкыла дейт. Аллахтан качып кимге качып барабыз? Кайда качып кете алабыз? Бир эле Аллахтын өзүнө эле кайтпасак. Жана Кур'анда эң чоң үмүт салуучу аят бар. Мына ушундан дагы чоң үмүт салуучу башка аят жок. Мына Ибн Масуд айткан эң чоң үмүт салуучу аят Аллах Таала Кур'анда айтат: "Кул я ибадаллазина асрафу аля анфусихим" дейт. Менин пенделерим айт дейт, өздөрүнө каршы зулумдук кылып алган дейт. Күнөө кылып алган пенделерим айт дейт. Бул аят кимге кайрылуу? Бул аят баарыбызга кайрылуу. Арабызда күнөө кылбаган ким бар? Мына Аллах Таала эмне деп атат? Менин пенделериме, күнөө кылган пенделерим айтчы дейт. Кимге? Баарыбызга. Мына бизге Аллах Таала айтты деп атат пайгамбарды саллаллаху алейхи вассалам. Айтат: "Ла тaqнату мин рахматилла". Аллахтын ырайымынан, Аллахтын мээриминен үмүт үзбөгүлө дейт. Инналлаха яхфиру зунуба жамиан. Чынында Аллах Таала бардык күнөөлөрдү кечирет дейт. Эгерде биз тобо кыла турган болсок, Аллах Таала кайта турган болсок, Аллах Таала биздин тобобузду сүйөт. Аллах Таала биздин тобобузду күтөт. Аллах Таала кайтышыбыз керек. Тобонун өзүнүн шарттары менен, ыхластуулук менен, кылган күнөөбүздөн өкүнүп, бул туура эмес кылган экенмин деп өкүнүп. Эгерде бирөөнүн акысына кирип алсак, бирөөнүн бир нерсесин уурдап алган болсок, анысын кайтарып берүү менен, ушу тобонун өзүнүн шарттары менен биз тобо кылышыбыз керек болот, бизге азап келип калбаш үчүн. Ошондой эле дагы мындай азаптан куткаруунун себептеринен, кутулуштун себептеринен бул истигфар, Аллахтан кечирим суроо. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Факул тастагфиру раббакум иннаху кана гаффара". Мына мен айттым дейт пайгамбар. Роббиңерден кечирим сурагыла, чынында Аллах кечиримдүү дейт. Юрсилус сама алейкум мидрара. Ошондо Аллах Таала силерге нөшөрлөгөн жаандарды асмандан түшүрөт. Вайымдидукум би амвалин ва банин ва яжаллакум жаннатин ва яжаллакум анхар. Ошондо Аллах Таала силерди мал мүлк менен жана балдар менен силерди колдойт, жана силерге бакчаларды жана ар кандай суу дарыяларды берет дейт. Береке болот. Аллахтан кечирим сурай берсек, бизге береке болот баары жагынан. Өмүрүбүздө, бала чакабызда, үй бүлөбүздө, мал мүлкүбүздө болгон жагынан бизге элибизде, жерибизде болгон береке болот. Аллахтан кечирим сурап турган болсок, Аллахтын азабы да келбейт. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва ма кана Аллаху му'адзибу ва анта фихим" дейт. Аллах аларды азаптабайт, сен алардын арасында жүрсөң дейт. Буну аятты Аллах Таала кимге түшүргөн? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Бир күндөрдүн күнү ошол күн менен ай чогулуп, жанагы хусуф деп коет го, чогулганда ушундай кыямат болгондой сыяктуу аламаттай да, күн менен ай чогулуп калгандыгычы, биригип калуусу. Солнечное затмение деп коебуз го, ошондой болгондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам коркуп кетет. Бул аламаттан коркуп кетип, Аллах Таалага саждага түшүп ыйлап баштайт. Аллах Таала, сен буларды азаптабайм дедиң го. Мен булардын арасында жүргөндө Аллах Таала буларды азаптабайм деп убада бердиң эле го деп. Аллах Таала Кур'анда айтып атпайбы? Аллах аларды азаптабайт, сен алардын арасында жүрсөң деп атат. Бирок азаптаган эмес, ал ушундай эле жөн эле аламат болгон, коркута турган. Көрсө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам коркутат. Эми суроо, эми азыр пайгамбар арабызда барбы? Жок да, кайтыш болуп кетти. Бирок уланысын айтат Аллах Таала: "Ва ма кана Аллаху му'адзибахум ва хум ястагфирун" дейт. Жана Аллах аларды азаптабайт, качан алар кечирим сурай берсе дейт. Мына ушул эки себеп кечирим, азаптын келип калуусунун тоскоолдугу болчу. Пайгамбардын арабызда жүргөндүгү жана экинчиси элдердин кечирим сурай бергендиги Аллахтан. Болду, биринчиси жок болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам арабызда жок, ал кайтыш болду, өлгөн. Экинчиси калды. Биз Аллахтан кечирим сурашыбыз керек. Ким арабызда күнөө кылган жок? Ар бир адам баласы күнөө кылуучу. Бирок алардын арасынан жакшысы тобо кылуучу. Аллахтан көбүрөөк кечирим сурайлы. Өзүбүз үчүн, бардык мусулман бир туугандарыбыз үчүн, жакындарыбыз үчүн, кайтыш болуп кеткен туугандарыбыз үчүн, бардык мусулмандар үчүн кечирим сурайлы көбүрөөк. Бул дагы азаптын кетип калуусунун себептеринен. Ошондой эле дагы азаптын сак болуусунан, мындай апаттардан сак болуунун жолдорунан бул садака, жакшылыктарды кылуу, жакшылык иштерди кылуу. Бул тууралуу далилдер толтура.
пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Санаил маруф тaqil масари ас-су" дейт. Жакшылык кылуу жаман өлүмдөн тосот дейт. Ва садакаты сиру тутфиу гадабир рабб дейт. Ал эми жашыруун берилген садака мээримдүүнүн каарын өчүрөт дейт. Ачуусун басат дейт. Ва силатур рахим тазиду фил умр. Ал эми туугандык мамилени бекемдөө бул өмүрдү узартат дейт. Ибн Кайым рахимахуллахтын айткан сөздөр бул садака берүүнүн, башка бирөөгө ушундай жардам берүүнүн, садаканын өтө бир таң калыштуу бир таасири бар дейт ушул балелерден кутулуудан. Кандай бале апаттардан кутулуудан. Эгерде ошол садака берген адам күнөөкөр адам болгон болсо дагы, залым, ал эмес капыр болгон болсо дагы, бирок садака берип жүрсө, Аллах таала аны баледен тосуп турат. Келесесер капыр болгон болсо дагы. Мына ушул садака аркылуу дейт, Ибн Кайым айтат, Аллах таала ар түрдүү, ар кандай көптөгөн түрдүү балелерден тосуп коет дейт. Бул нерсе адамдардын арасында белгилүү болгон нерсе. Билими барлар дагы карапайым эле мунун баары тең, муну жер жүзүндөгү баардык адамдар дейт, муну тасыктап, муну тажрыйбасына көрүшкөн дейт. Ошо Ал-Вабил Сайып китебинде ушуну айтат. Достор, демек садакага үгүттөйлү бири-бирибизди. Мына азыр көрүп атабыз, биз сабак алалы, садакага үгүттөйлү бири-бирибизди. Жакшылык кылалы. Эң биринчи туугандарыбыздан баштап, кошуналарыбыздан баштап. Мына азыр бул жакка да ошол Турция, Сириядагы мусулман бир туугандарыбызга да ал жакка да чогултуулар болуп атат. Ошол жакка да ыхластуулук менен биз дагы Ооздан келсе салым кылалы, бирок эскерте кетели. Такталбаган мусулман бир туугандар такталбаган счетторго акчаларды жөнөтпөгүлө. Ар кандай расмий эмес бир кандайдыр бир тараптарга акча которуп алат. Анткени белгилүү эми канча деген мошенниктер бар. Ошондуктан билбеген жака акча жөнөтпөңүздөр мусулман бир туугандар. Бирок чын ыхластуулук менен эгерде расмий тарап болгон болсо, жардамдашып эметкенге үгүттөйт элек да бул жакта. Өзгөчө мына мусулман бир туугандарыбыз кыйналып отурат азырчы. Анан акыркысы мына 6-чы айта кетели, бул азаптан кутулуушунун себептеринен эми негизи көп, бирок ушул менен токтололу. Бул албетте бул дуа. Аллахка дуа менен кайрылсак, Аллахка жалбарып, намаздарыбызда, азан менен коматтын ортосунда, намаздын ичинде, саждада, саламдын алдында, салам берердин алдында болгон кайсыл жерде болбосок, Аллахка көп дуалар менен кайрылсак. Мына ушул нерсе дагы эмне болот? Мына Аллахтан сурайлы, о Аллах таала бизди сактагыла ушундай балелерден деп. Болгон дуаларды айтып, өзүбүз үчүн, бардык мусулмандар үчүн, бардык биздин өлкөбүз үчүн дуа кылалы, жалбарып Аллахтан кайрылалы, Аллахка кайрылалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Лейса шейен акрама индаллахи минад дуа". Аллахтын алдында дуадан дагы сыйлуу эч нерсе жок дейт. Аллах таала мен дуаңарга жооп берем деп убада берди го Куранда. Сөзсүз түрдө жооп берет. Биз Аллахка жалбарып, бирок шарт менен биз эгерде сөзсүз жооп берет деген ишеним менен дуа кылсак. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Удуллаха ва антум муқинуна бил ижаб". Аллах сөзсүз жооп берет деген бекем ишеним менен Аллахка дуа кылгыла дейт. Өзгөчө мына келесиздер, баардыгыбыз тең ушуга мына көңүл буралы. Мына азыр балелер болуп атат, кыйынчылыктар болуп атат. Мусулмандардын чоор абал келди. Мына келиңиздер, баардыгыбыз тең тахажжуд намаздарга туруп, ошол мусулман бир туугандар, баардык мусулмандар үчүн биз жакшылык тилейли. Түндүн акыркы бөлүгүндө багымдатка чейин бир жарым саат же 1 саат эле эртерээк туруп коелу дагы. Ошол кезде 2 рекет намаз окуп туруп Аллахка жалбарып тилейли. Аллахка кайрылалы. Ушул абал өзгөчө абал, билебиз, баарыбыз тахажжуд намазды окуп жүрөбүз. Эмне себептен өзгөчө абал бул? Анткени Аллах таала асмандардын үстүндө болгон, арштын үстүндө болгон Аллах таала ылдыйк асманга келип бизге жакын келип атат. Эмнеге келип атат? Биз дуалар менен кайрылсак, бизди дуаларыбызды кабыл кылыш үчүн. Мына Бухари, Муслимде келет. Бухари жана Муслимде сахих хадисте Абу Хурайрадан радиаллаху анху келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Янзилу Раббуна табарака ва тааля куллу лейлатин иля самаи дуnya" дейт. Ар түнү дейт, ар түнү биздин Роббибиз дейт. Башка риwayatында янзилуллах дейт. Аллах түшөт дейт. Аллах ар түнү ылдыйкы асманга, бул дүйнөнүн ылдыйкы асманына түшөт дейт. Хайна япка сулусул лейлил ахир. Түндүн акыркы 3-чү бөлүгү калганда дейт. Түндүн эң акыркы бөлүгүндө эмнеге ушул убакта? Анткени ушул убакта элдин баары уктап жатканда, элдин баары эч ким дуа кылбай Аллахка ушундай кайдыгер болуп жүргөн убакта адам төшөктөн туруп Аллахка дуа кылыш үчүн кандай гана улуу ибарат кылган атат. Уйкуга алаксыбай, оору болсо дагы туруп Аллахка кайрылып атат. Эмнеге? Мына карасаңыздар, ошого үгүттөлүп Аллах таала ылдыйк асманга түшөт деп келет. Айтат: "Ман ядуни фа астажиб ала" дейт. Мына Аллах таала түшүп туруп айтат экен: "Ким мага дуа менен кайрылат, мен ага жооп берейин" дейт. "Ман ясалуни фа утия" дейт. Ким менден сурап атат, мен ага берейин дейт. "Ман ястагфируни фа агфир ала" дейт. Ким менден кечирим сурап атат, мен аны кечирейин дейт. Карасаңар, мына ушул абал, мына түндүн 3-чү бөлүгүндө туралы, мамлекетибиз үчүн, жерибиз үчүн, мусулмандар үчүн, өзүбүз үчүн, жакындар үчүн, баарыбыз үчүн дуа кылалы. Эми Аллахтан сурайбыз. Аллах тааланын бардык эң көркөм ысымдары менен
жана эң улуу сыпаттар менен Аллахка кайрылып, баардыгыбызды таухидти кармагандардан кылган болсун. Баардыгыбызды өзүбүздүн жакындарыбыз менен ширктен алыс болгондордон кылсын. Баардыгыбыздын Аллах Таала күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Ар кандай бале апааттардан баардык мусулмандар мамлекеттерин сактасын. Аллах Таала адашуудан сактасын. Ушундай балелерди апааттарда кайтыш болгон биздин мусулман бир туугандарыбыздын Аллах Таала күнөөлөрүн кечирсин. Алардын даражаларын көтөрсүн. Аларды шейит кылып Аллах Таала өзүнө кабыл кылсын. Аллах Таала мусулмандарга ынтымак, биримдик берсин. Аллах Таала ар кандай кыйналган мусулман бир туугандарыбызга Аллах Таала өзү жардам берсин. Кыйналгандарга жардам берип жүргөндөрдү Аллах Таала өзү жакшылыктары менен сыйласын. Ошондой эле биздин мусулмандардын падышаларыбызга Аллах Таала өзү туура чечимдер чыгарып, туура чечим чыгарууга, жакшылык иштерге Аллах Таала өзү колдоп жүргөн болсун. Аллах Таала баардыгыбыздын жүрөктөрүбүздү, ниеттерибизди туураласын. Баардыгыбызга Аллах Таала чынчыл тил берсин. Оорубаган жүрөк берсин. Ошондой эле Аллах Таала баардыгыбызга пайдалуу илим берсин жана ошол илимге жараша туура кабыл боло турган жакшылык амалдарды кылып жүргөндөрүн кылсын. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.